Балдар, бүгін бізде қырғыз тілі сабағы. Сабақ 2 класстар үшін. Мұғалим Анарбекова Гүлімхан Анарбековна. Балдар, сілерді кече күнкү өтүп кеткен 21 февраль мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм балдар. Өз тилиңерди сыйлаган, урматтаган, сүйгөн мыкты окуучулардан болушуңарга тилектешмин. Мекен тили ата журттун кареги, биримдиги күч кубаттын тереги, мекен тили куттуу кыргыз элимдин көкүрөгү согуп турган жүрөгү демекчи балдар. Өз эне тилиңерди сатпагыла, унутпагыла. Өз эне тилиңерди көздүн карегиндей сактап, ыйык туткула балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабакта балдар жат жазуу сабагы болот. Орфографиялык, пунктуациялык каталарды кетирбөөгө үйрөнөсүңөр. Жазуудагы билим деңгээлин өнүктүрөсүңөр. Ата мекенди коргоого тарбияланасыңар балдар. Бүгүн жат жазуу жазабыз балдар. Дептериңерге анда даяр болсок, датаны жазгыла. 1 айынын 22-си. Тема биздин айыл. Жат жазуунун эрежелери. Алгач мен текстти толук окуп берем. Жат жазууну кызыл сызыктан, башкача айтканда абзацтан баштайбыз. Сүйлөм бүттү дегенде чекит белгисин коесуңар. Сүйлөм ичинде кыска тыным пауза кылсам, үтүр тыныш белгисин коесуңар балдар. Жат жазууну баалоо. 5 деген ба иш таза жазылып, өзүнүн бир оңдоосу болсо, одоно эмес, бир орфографиялык же бир пунктуациялык катасы болсо коюлат. 4 деген ба иш таза жазылып, бирок 2ден ашпаган орфографиялык же 3дөн ашпаган пунктуациялык катасы болсо коюлат. 3 деген ба каллиграфиясы анча дурус эмес, 5-6 орфографиялык жана пунктуациялык ката кетирсе коюлат. 2 жана 1 деген ба жогорудагылардан алда канча көп каталары болсо, анда ушул баалар коюлат балдар. Анда баштадык. Биздин айыл. Биздин айыл чоң жолдун жээгинде. Айылыбыз чоң. Айылда ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар уйгур, өзбек, казак, орус, кыргыз улуттары. Менин кошуналарым орус улутунан. Биз абдан ынтымактуу жашайбыз. Текст бүттү балдар. Анда жаңы сызыктан, кызыл сызыктан, абзацтан баштайбыз. Биздин айыл чоң жолдун жээгинде. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Айылыбыз чоң. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Айылда ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Алар уйгур, өзбек, казак, орус, кыргыз улуттары. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Менин кошуналарым
орус улутунан. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Биз абдан ынтымактуу жашайбыз. Сүйлөм бүттү балдар. Анда текстти текшеребиз башынан. Биздин айыл чоң жолдун жээгинде. Айылыбыз чоң. Айылда ар түрдүү улуттун өкүлдөрү жашайт. Алар уйгур, өзбек, казак, орус, кыргыз улуттары. Менин кошуналарым орус улутунан. Биз абдан ынтымактуу жашайбыз. Жат жазуу бүттү балдар. Анда эмесе балдар, силердин эртеңки келе жаткан мекенди коргоо күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм балдар. Жоокер болом ала тоону сактаган, баатыр болом ата журтту даңктаган, атуул болом ата баба мурасын, ата салтын, эне тилин сатпаган. Мынакей балдар, силер дагы ушул жоокерлердей мыкты патриот уул кыздардан болушуңарга тилектешмин. Анда балдар, кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.